13 жаштагы Санжар Акимканов эркин күрөш боюнча 1,5 жылдан бери машыгып келет. Ал балыкчы шаарынын биринчилигинде биринчи орунду алып, алтын медалдын ээси болду. Бул мелдеште байгелүү орунга ээ болууну ал көптөн бери кыялданып жүргөн. Мен финалдан оттуктан келген бир бала менен күрөштүм. Аны 2-2 эсеп менен түшөгө басып жеңдим. Агайга ыраазычылыгымды билдирем. Анткени агай деген көп приемдорду көрсөтүп, кайсы учурда кандай кылыш керек бардыгын айтып берет. Бардыгын көрсөтүп, так түнүнө чейин жеткизип түшүндүрүп берет. Ошон үчүн ушул жетиш биринчи орунга жетиштим. Ал эми Адилет Мамыралиев дагы алтын медаль алып, биринчиликти бербей район намысын коргоду. Ал келечекте чоң спортчу болууну кыялданган жаш балбан. Мындан ары дагы машыгууну күчөтөөрүн айтат. Балыкчыдан бир күчтүү бала менен күрөштүм. Аны 10 эсебинде жеңишим. Мен күрөшкө катышкан себеби Акчол Махмутовдой көп Азия, Америкага баргым келип жүрөт. Ошондуктан күрөшкө катышкам. Мына бул айылдын так ортосунан орун алган ынтымак спорт залына элетели өз каражатынын эсебинен күрөш килемин алып беришкен. Мындан 1,5 жыл мурда жаш спортчуларды машыктырууну колго алган Эмилбек Момунбаевдин бул алгачкы жемиши эмес. Ал тарбиялап жаткан балдар буга чейин да бир канча мелдештерге катышып, жеңиш менен кайтышкан. 20 бала алып баргам. 20 баланын ичинен бир 60% баягы эме менен байге менен келдик. Ошонун ичинен 4 чемпион болду, алтын алышты, 3 болсо күмүш байгенин ээси болду, анан да 4 кола байге алышты. Мен өтө кубанычтамын. Аталган спорт залда учурда 30дан ашык балдар бар. Эркин күрөш боюнча ийрим башталганы 100дөн ашык балдар тартылган. Алардын алды 5 жаш болсо, арты 15 жашта. Ата-энелер ушу балдарыбызды тосолот мындан Эмил агайга рахмат, машыктыруусуна ушундай аз болсо да ушу балдарды көндүрүп, келечекке үндөп, спортко үндөп, кемиңге барып келишти, Кочкорго барып келишти. Мына эми балыкчыга ушундай жакшы жетишкендиктерди жасап келишти. Балдарыбызга ыраазыбыз. Анан бул Эмил агайга да ыраазыбыз. Ушундай балдарды баарын кипки кылып, сонун кылып ушинтип тарбиялап атканда. Эске салсак, балыкчы шаарынын биринчилигине өлкө аймагынан жалпы 200дөн ашык жаш спортчулар катышкан. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.